эфирде башталды. Бул эфирде сиздер 106.9 жыштыгы Кыргыз радиосу аркылуу дагы угаласыздар, ошондой эле YouTube'дан маектер көрсөтүүсү деп таап көрсөңүздөр болот. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын эл артисти, белгилүү режиссер Замир Соронбаевдин 70 жылдык мааракесине арналып, театралдык жумалык 5 ноябрда башталган, 7 ноябрга чейин уланат. Театралдык жумалык республикалардын ичинен келген ушул театрлардын Замир Соронбаевдин сахналаштырган спектакльдери менен катыша алышат. Мына ушул жумалыкка ушул багытта маектешели деп биз студиябызга меймандарды чакырганбыз, тааныштырабыз. Юридика илимдеринин доктору, белгилүү мамлекеттик жана коомдук ишмер Чолпонкул Арабаев. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу, белгилүү драматург Кайрат Иманалиев. Кутмандуу күнүңүздөр менен кош келдиңиздер. Мынакей Кыргыз Республикасынын эл артисти, режиссер Замир Соронбаевдин 70 жылдык мааракеси республикалык деңгээлде белгиленип, бүгүн 7 ноябрда өтүп атат. Эртең жыйынтыкталат деп турабыз. Кайрат агай, негизи мааракелерди бир күндүк кылып дагы белгилеп койгон учурларыбыз бар, бирок Замир агайдыкын мынакей жумалык кылып өткөрүп атабыз. Албетте Замир агайдын ошол кыргыз маданиятына, театрына, киносуна өтөгөн эмгеги бул нар көтөргүс деп айтсак болот. Анан ушул жумалык кылып өткөрүп атканыбыз бул өзү эмне берет? Рахмат, бул өзү биздин бүгүнкү күндө бир жакшы самалык болуп атат. Ошол театр искусствосунда эмгеги сиңген адамдардын жумалыгынын өтүп аткандыгы бул өтө, менимче, ал эмгегинин жемишинин үзүрү деп ойлойм. Менимче, кыргыз режиссурасында биринчи жолу ушундай жумалык өтүп атат. Эми баягы буга чейин фестивалдар, атайын мааракелер өткөн. Ал эми өзүнүн койгон, жалаң өзүнүн койгон спектакльдери менен жумалык, менимче, режиссерлорубуздан биринчи ушу Замир Соронбаевдики өтүп атат. Буга чейин актерлордон Гүлайым Ганиметова эженики өттү эле ошол жылдын башында. Ал киши ошол бир жума бою өзү аткарган спектакльдерде роль ойногон Гүлайым эжеч. Замир агай болсо ошо өзүнүн койгон спектакли менен ошо бир жума бою биздин көрүүчүлөргө ошо режиссер катарында эмгегинин натыйжасын көргөзүп атат. Бул биз 5 ноябрь күнү баштаганбыз. Муратбек Рыскулов атындагы Нарын музыкалык драма театры Кирез Арлыкованын Сүйүү арманы деген спектакль менен башталып, ошол күнү ачылыш болуп, ошол күнү эл топтолуп жумалыкты салтанаттуу түрдө ачканбыз. Мына кечээ күнү Капар Медетбеков атындагы Нарын Талас драма театры Бактыгүл Сейитбекованын Семетейчи Сейдине деген спектаклин көргөзүштү. Бул ошол белгилүү Семетейчи апабыз Сейдине апа жөнүндө. Ошо Замир Соронбаев мындан 15-16 жыл мурун койгон экен. Ошону алып келип көргөзүштү. Бүгүн болсо Баткен театры Чынара Калыбекованын спектаклин көргөзүшөт. Апаз Жайнаков атындагы Баткен областтык драма театры. Эртең болсо ушул Замир Соронбаев өзүнүн устаты Бобек Ибраев менен бирге койгон Төлөгөн Касымбеков менен Көчкөн Сактановдун Курманжан датка спектакли менен жабылат. Ошол бир жума бою Замир агайдын 70 жылдык мааракесинде ошо маалымат каражаттарында мына көрсөтүүлөр уюштурулуп, атайын фильмдер көрсөтүлүп, бул кишинин түшкөн көркөм фильмдери дагы бар, фонду дагы спектакльдери өзү билесиздер, мыкты актер катарында биздин актердук өнөрдө өзгөчө орунда турат. Ал эми ошо өзү маңдай терин төккөн Улуттук академиялык драма театрда бир жума бою ошо спектакльдер көргөзүлүп, Замир Соронбаев өзүнүн көрүүчүлөрү менен жолугушуп атат. Мен ушуга аябай кубанам. Мен бул киши акыркы 10 жылдан бери ооруп атат. Анан ошол театр ден соолугуна байланыштуу театрга келе албай баягы үйдө отуруп калды да. Анан ушундай кишинин көңүлүн көтөрүп, ошонун атайын жумалыгын өткөрүп, Замир Соронбаевдин режиссер катары эмгегин көрсөтүүгө мүмкүнчүлүктүн түзүлүп аткандыгы, ушу биздин элибиздин өнөрдү баалагандыгы, талантты сыйлагандыгынан кабар берет. Себеби Соронбаевдин күйөрмандары дагы көп. Көчө күнү мурда өнүмүнө зал толу эл келип, куттуктап, өздөрүнүн каалоо тилектерин айтып атат. Анткени ошондой эмгеги элдин эсинде болгон үчүн, элдин ичинде урмат сый болгон үчүн ушинтип республиканын театрларынын баары чогулуп келип, Бишкекте жумалыктын өтүп аткандыгы менимче эң жакшы самалык болуп эсептелет. Биз агайды сагынгандай эле, агай дагы театрды, сахнаны эле сагынып калыптырбы? Баягы чогуу отуруп, катарлашып отуруп көрдүңүздөр да? Айтпаңыз, мен бүгүн кыргыз телефильм бир телефильм тарткан экен, ошо Замир Соронбаев жөнүндө 70 жылдыгына карата.
ошондо сүйлөп атат Замир агай. Театрды ушундай сагындым дейт да. Театрдын жытын сагындым деп сүйлөптүр. Анан көчө ошол өзү келип сахнага чыгып элдин арасында отурганын көрүп алып, мен да аябай кубандым да. Ошо биринчи күнү алып келип атканда, театрга келип эшиктин алдынан кирип атканда мен ошо жолугуп калдым. Ошондо дагы өзүнүн толкунданганын байкадым да. Себеби Замир агай ооруп үйүндө жатып калганда бир жолу барсам айтат, түндө театр түшүмө кирип атыптыр дейт. Анан театрга барып алып, жана лестницасын тепкичин өбүп атыптырмын деп айткан да. Мен кадимкидей ыйлагым келген. Анан ошондой адам эми баягы башка түшсө адам көтөрөт да баарын. Ошо театрга келе албай калды, бирок ошол өзүнүн сагынуусун мына ушул жумалык жазып атат. Анан Замир агай бош отурган жок. Ошо 10 жылдан бери бул театрдын бир топ муунун тарбиялаган. Ошолорго устаттыгын улантып атат, акылын айтып атат. Театрдын өзүнүн басып өткөн жолу жөнүндө театр мен үчүн бүтпөс дастан деген китебин жазды. Бул китеп дагы өзүнүн баскан жолунан аябай бир бүгүнкү күнгө сабак. Анан бир топ спектакльдерди которуп, инсценировкалап атат. Мына Өзбектин Бешбаков деген белгилүү драматургунун Темир аял деген спектаклин өзбекчеден кыргызчага которуп, анткени бул киши Ташкентте окуган да, кыргыз тилине которуп, ал бүгүнкү күндө Улуттуу академиялык драма театрга коюлуп, эң көрүүчүлөрдүн мындай бир арзуусуна ээ болгон спектакль болду да. Ошон үчүн биз мындай таланттарды көзү тирүү кезинде даңктап, барктап, жакшы сөздөрүбүздү ушундай кезде айтышыбыз керек деп ойлойм. Эң туура айттыңыз. Чолпонкул ага, сиз менен эфирге чейин сүйлөшүп отурсак айтып калдыңыз, ушул Замир ага менен чогуу бирге катарлашып жүргөнүбүзгө бери жагы дегенде 54-55 жылга толуп калыптыр депчи. Ал кишини сиз чогуу жанында жүрдүңүз, катарлашып жүрдүңүз дегендей. Эми ал кишини чыгармачылыктан сырткары тааныган өбүтүңүз боюнча дагы айтып өтсөңүз. Чоң рахмат. Албетте. Мынакей Кайрат мырза Замирдин маданияттагы жакшынакай кылган эмгектердин баарын кыска убакытта мындай санап өттү. Ошонун ичинен актер катары, режиссер катары Замир чынында мыкты жолду басып өттү деп айтсак болот. Анан эми Замир жөнүндө айтыш бир четинен абдан мен үчүн оор болсо, экинчи четинен абдан жеңил деп айтам. Себеби мен өзүм баягы искусствонун адамы болбосом дагы, бирок ушунчалык жакынмын. Мен өзүм ыр бийди ушундай жакшы көргөн, студенттик кезде драма театрда болгон бир дагы спектакльди калтырбай көрчүбүз. Айылдан эне атам келгенде, кайненем келгенде, жакын туугандар келгенде ушу мен биринчи ушул драма театрга алып барат элем. Анан эмне деген гана ушул залкарлардын спектакльдерин көрчү элек. Ошону менен маданиятыбыз калыптанып, жалпы эле маданиятка болгон өзүбүздүн сүйүүбүз ойгонуп, себеби биз айылда чоңойдук да. Айылда чоңойдук, айылга жылына бир келсе, 2-3 жолу ошондой театр концерти менен келсе келет, келбесе көргөн эмеспиз да. Анан ушунчалык суктануу менен студент кезде бирге жүрүп, анан айтайын дегеним, Замир мындай улуу муу менен кичүү муунун ортосундагы бир көпүрө болду да. Ошол залкарлардын таалим тарбиясын алып, ошолордун баскан жолун эл ичине айтып берип, айрыкча биз эми мына акыркы жылдарда айрыкча Замир мындай ооруп калгандан кийин өтө жакын болуп, мүмкүн болушунча ушул өмүрүн узартканга аракет жасап, тынбай барып аткан учурда Замир айтып берип отурса, ушунчалык мындай Замирдин жанынан кеткиң келбейт да. Ой, ушундай биз билбеген, биз өзүбүздүн чөйрөдөн башканы көп жакшы билбейбиз да. Ал эми маданият кызматкерлеринин арасында, ошонун ичинен жана чоң актерлордун арасында ар кандай учурларда, көпчүлүк учурларда баягы спектакльдер менен Кыргызстанды бүт кыдырып барып жүргөн мезгилдердеги ар кандай окуяларды айтып бергенде ушунчалык күлүп, жыргап, мындай өзүбүзчө бир эс алып кетебиз да. Анан эми Замир менен айтпадымбы таанышканыма бир 54-55 жылга кетти депчи. Замир абдан эрки күчтүү, мына момундай ооруну дагы акырындык менен жеңип, үй бүлөдө дагы мыкты тең-теңдүүчүнүн арасында дагы чоң мындай кандай десем сыйга ээ болгон адамдардын бири да. Анан эми бир үйдөн 2 эл артиси чыгыш бул оңой эмес да.
Себеби экөөнүн тең ошого татыктуу бааланып, ошол кесипти алып жүрүүсү оңой эмес да. Ошондой бизде дагы бир үйдөн 2 академик чыккан үй бүлөлөр бар, бир үйдөн 2 доктордок чыккан үй бүлөлөр бар. Мунун баары бир чоң түйшүк менен келет деп ойлойм. Себеби башка учурларда айтат, эми сен жыл, мен болсо үйдөгү жанагы тылыңды бекемдеп турайын деп. Анан бул жагынан келгенде Калича ханымдын дагы эмгеги өтө зор деп ойлойм. Айрыкча мына бүгүнкү учурдагы жасап атканы ошо үйгө келип Замирди сыртка чыгып барып жанагындай иштеп актерлук кесиптен сырткары азыр Кайрат мырза да жакшы айтпадыбы? Булар жакшы мындай бир кандай десем, мугалим, педагог да. Абдан мыкты педагог. Кече күнү ошол Таластан келген театрдын директору дагы мен окуткан Замир агайым деп турганына мен да мугалим катары агай деген сөз ушунчалык ыйык, агай деген өтө бир сый, урматка татыган бир кесип деп ойлойм. Анан жөн эле актер болуп, же болбосо режиссер болуп жүрө бербей, ошону менен катар жанагы кийинки келаткан муундарды окутуп, ошолорго таалим тарбиясын, жыйнаган тажрыйбасын, алган билимин бергендин өзү дагы бул чоң сабак деп ойлойм да. Бардыгы эле бере албайт, бере бериши да мүмкүн эмес. Ошонун ичинен мен Каличадан дагы көп жолу уктум. Бир топ чоң саясий кызматтагы Кыргызстандагы 2-чи, 3-чү орунга келген саясий кызматтагы адамдарга дагы тиги жана сүйлөө эрежинен, актерлук мастерстводон сабак берген дагы окуп жүрөм да. Мунун өзү дагы бир чоң талант деп ойлойм да. Ошон үчүн ушул 2 таланттын бир үй бүлөдө мындай баш кошуп 30-40 жылдан бери жакшынакай жашап, элге кызмат кылып келатканы мен үчүн өтө сыймык да. Ошондуктан мен терең ыраазычылык айтам. Бүгүнкү күндөгү бидикке ушуларды баалап, андан кийин ана мынакей Кайрат мырза дагы өзү демилгелеп, бүгүнкү маданият министрлиги алып чыгып, бир жумада белгилениш, бул биринчи жолу болуп атат дедиңиз, туурабы? Мындай болгон эмес. Мунун өзү жалгыз гана Замир үчүн же болбосо маданият министрлиги үчүн эмес, жалпы элибиз үчүн. Элибиз канчалык маданияттуу болсо, маданиятыбыз канчалык бийик болсо, элдин жалпы Кыргызстандын өз өнүгүшүнө тийгизген таасири зор болот деп ойлойм. Себеби мынакей президентибиздин өткөн жылдагы указында дүйнөлүк бийиктик, улуттук дем деген доктрина кабыл алынган. Мына ошондогу башкы багыттардын бири таалим, тарбия, илим, билим, мына маданият деп турат, көрдүңүздөрбү? Маданиятсыз биз өз өнүгүшүбүз мүмкүн эмес да. Таалим, тарбия дагы, илим, билим дагы барып туруп маданиятка такалат да. Мына ошондуктан бул жагынан келгенде дагы Кыргызстанда жакшы мындай салттуу маданияттын башталышы да. Биз өзүбүздүн угубузга кайталы деп атпайбызбы? Мына башынан биздин ата бабаларыбыз дагы тиги төкмө келсе төр бошот деп бекеринен айтылган эмес да. Мына ошол маданияттын башаты ошентип башталып, анан ошол кийинки муунга, айрыкча бүгүнкү күндөгү биздин Кыргызстандан ар кайсы бурчунан келип окуп аткан студенттерибиз ошол драма театрга келип, ошо спектакльдерди көрүп, өзлөрүнчө бир эргүү алып жүрсө, ден соолугуна дагы, андан аркы келечектеги профессиясына дагы бир жакшы таасир берет деген ойду айтайын деп турам. Жакшы айттыңыз. Негизи эле ушул улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик оңгу жол программасы бул бизди дүйнөлүк бийиктиктерге, ийгиликтерге жеткирүүчү программа деп айтсак жаңылышпайбыз. Мен эми сиз өзүңүз дагы айтып калдыңыз, ошол театралдык жумалыкта өзүңүз барып, ошол Замир Сооронбаевдин сахналаштырган спектакльдерин көрүп отуруп атам депчи. Анан спектакльди көрүп отуруп дагы агайдын чыгармачылыгына кандай баа берип атасыз? Негизи убакыттын өтүшү менен муундар алмашат, көз караш өзгөрөт дегендей, баягы мурдагы Жаңыл мырза менен азыркы муунга ылайыкталган Жаңыл мырза башка дегендейчи. Анан спектакльде ошол агай сахналаштырган спектакльдерди көрүп отуруп кандай ойго келдиңиз? Анын чыгармачылыгына кандай баа бердиңиз? Эми чыгармачылыгына мен мурда эле аябай баа берчүмүн. Мен студенттик кезде кийин иштеп жүргөн учурларда келгенде Манастын уулу Семетейдеги Семетейди ойногон Замир бүгүн келе элек актерлордун арасында. Өткөндө Төлгө деп өткөн жылы башталганда дагы барып,
жубайы менен барып көрүп отуруп, таңдын көрү кайран гана залкарлар деп мындай карап отурдум. Эми анан залкарлардын келиши кыска убакытта болушу мүмкүн эмес да. Бардыгы эле илимде дагы, билимде дагы, маданиятта дагы акырындык менен тарбияланып отуруп анан келет да. Балким 100 жыл, балким бир кылам. Анан ушул Манастын улуу Семетейдеги Замирдин аткарган ролу, Семетейдин аткарышы бул деңгээлге жетиш үчүн канчалаган жаш актерлор аракет жасаш керек да. Анан кечээ мынакей тиги Баткенден келген, вернее тиги Таластан келген Семетейчи Сейдинени көрүп, ушунчалык жүрөгүм туйлап, бир жагынан патриоттук сезимдердин баары козголуп, ушунчалык мындай кээ бир учурларда көздөн жаш чыгып кеткен учурлар болду да. Себеби Манас биздин улуттун руху. Улутту тааныткан улуу өнөр. Кандай болгон күндө дагы биз Манасты булак кылып, башат кылып алып жүрөт экенбиз да. Жанагындай аян берүү, түш көрүү ар бир эле кыргыздын балдарында, адамында болот, ар бир кыргызда болот болуш керек деп ойлойм да. Жамандыкты дагы эрте сезип, ушу мен сезип турам деп, жакшылыкты да сезип турат деген сезимди дагы мен кечээ дагы бир жолу ушунчалык бааладым да. Ушунчалык мыкты коюлган спектакль болгон экен. Замир мага айтып берген өзү. Ошо Баткен областы жагынан түзүлүп, театр жок болуп аткан учурда атайын барып ошону бир көтөрүп, баткендиктерге бир кол кабыш кылып келейин деп ошол жерде айлап жүрчү. Айлап жүрүп, биякта үй бүлөсүн таштап, ишин таштап барганда гостиница жок, жата турган жер жок, өйдө төмөн болуп жүргөн учурда барып ошону койгон экен. Мына ошону койгондон кийин бүгүн эми Баткен театры мыкты театр болуптур. Кечээ ошол спектакльди койгондо зал толтура, элдин баары кайра кол чаап, жакшынакай бир ырахат алып кетти го деп ойлойм. Ошондуктан мурун канча убакыт өтсө дагы бир топ чыгармалар алдын ала көрөгөчтүк менен жазылган чыгармалар деп айтар элем да. Ошондуктан Манас биздин башат, биздин алдыга сүрөй турган бир сүрөөн, биздин уран, чакырык деп айтсак туура болот да. Ошондуктан бул жерде биздин көрүүчүлөр эмес, ошол көрүүчүлөрдү шыктандырып аткан актерлорго дагы, ошонун ичинен биздин улуттук тиги театрыбызга дагы терең ыраазычылык билдириш керек да. Болбосо ошол жерде далай залкарлар кеткен, ошолордун эмгегин акырындык менен алып чыгып, Замирден кийинкилер, Замирге чейинкилердин бардыгын даңкташыбыз керек да. Себеби тиги өткөндөр даңкталмайын, жаштардын эртең келечеги болбойт деп. Бул бир жагынан, экинчи жагы жалаң эле аксакалдар болбой, болсо өзүнчө трагедия, жалаң жаштар болсо комедия дейт. Ошон үчүн бириктирип, муундардын баарын аралаштырып, акырындык менен алдыга жылдырган жакшынакай саясат жүрүп атат бүгүнкү күндө. Ошол саясатка дагы өчө төп келе турган мезгил бул Замирдин 70 жылдык мааракеси. Жакшы. Жогоруда дагы жакшы айттыңыз. Замир Сооронбаев бул улуу муун менен кийинки муунун ортосундагы көпүрө деп. Кайрат агай, мынакей жерлерден театрлар келип, Замир Сооронбаевдин спектакльдерин сахналаштырып атышат. Анан сиз дагы көрүп атасыз, ар бирин кандай баа бересиз, кандай коюп атышат? Эгерде Замир Сооронбаевдин чыгармачылыгына жалпы анын терең кырын ачып баа бере турган болсок, мен аны 4 багытка бөлөр элем да. Биринчиси, Замир Сооронбаев бул биздин улуттук театр искусствобуздагы эң күчтүү драмалык актер. Бул ошол биздин залкарларыбыз Муратбек Рыскулов, Асанбек Кыдырназаров, Болот Шалтаев, Советбек Жумадылов сыяктуу театрдын чоң-чоң алыптарынын мектебин уланткан, ошондой бир чоң-чоң эпикалык спектакльдерди аткарган, мындай бир театрда канча репертуар болсо, ошонун көпчүлүгүнүн жүгүн көтөргөн актер болгон да. Бул биздин кыргыз сахнасынын Айкөл Манаста Алмамбет болду, Манастын Семетейде Семетей болду, Сейтекте Канчоро менен Гүлчорон ойноду, Жалил Абдыкадыровдун Олжобай менен Кишимжанда Олжобайды ойноду, Марбайжиевдин Байыркы Жомокто Кожо Жашты ойноду. Бул киши
Абдумомуновдун Айвери кечирбейтте Масадыкты ойноду, Король Лирде Эдмундду ойноду. Ошондой бир ойнобогон эмне ролдор болсо ошонун баарында ойнотчу элем. Мейли дүйнөлүк классика болобу, мейли улуттук театр искусствосунун биздин ата мекендик спектакльдер болобу. Замир Сооронбаевдин чыгармачылыгына мына Жайлил Абдыкадыров дагы түздөн түз роль ойноду. Анткени театрдагы биринчи ролу бул Акбозаттагы Жаңгооздан башталат. Ошол Акбозат менен бул киши калыптанган. Бул киши Бобек Ибраевдин эң жакын шакирти болду. Кийин Бобек агайды өзүнүн режиссердук ордун ошо Замир Сооронбаевге өткөрүп берди. Бул киши Искендер Рыскуловдун эң жакшы көргөн актёру болду. Мына Саманчынын жолун койгондо Субанкулду ойногон. Ошондой бир чоң ролдору. Мына Абдумомуновдун Чолпонбайында Чолпонбай эмне деген роль. Ошо театрдагы чоң этаптык ролдордун баарында Замир Сооронбаевдин жылдызы жанган десем болот. Анткени бул кишинин актёрдук амплуасы, актёрдук дарамети ошондой масштабный ролдорго өтө мындай бир ылайык келип турчу да. Ошол эле мына Замир агай да азыр эле Чолпонкулга айтып кеткендей, бул Семетей менен тарыхта калды да. Биринчи Мухаммед Токтобаев ойногон, экинчи ушул Жайлил Абдыкадыров, Бобек Ибраев агайлардын койгон спектаклинде Семетейди бул киши бир 50дөн ашканча, бир 60ка жакындаганча ушул 12деги Семетейди ойноп жүрдү. Мына Бакен Кыдыкеева менен ойноду, Жамал Сейдахматова менен ойноду Каныкейди, Мирайда Далбаева менен ойноду, кийин өзүнүн өмүрлүк жары Халича Сейдалиева менен ойноп жүрдү. Ошолордун баарында Семетей бир жарк этип чыга калчу да. Ошондой бир кайталангыс ролдорду ойноо менен биздин актёрдук өнөрдө Замир Сооронбаев бул өзгөчө орунда турат десем жаңылышпайм. Экинчи, бул киши режиссер катарында, мына жумалга өтүп атканда дагы биз режиссерлугуна басым жасап атабыз. Айрыкча биздин театр искусствосу оор мезгилде Замир Сооронбаев режиссурага келди. Театрларга каражат жок, спектакльдер коюлбай, репертуар токтоп калган кезде бул ошол театрдын жарыгын жандырып, көшөгөсүн жаптырбай, этаптык спектакльдерди койду. Мына биринчи эле койгон спектакль Эгемберди Эрматовдун Жаңыл Мырза деген спектаклин койгон. Мага өтө жагат, бир Жаңыл Мырзанын бир өзгөчө кырын алып чыккан. Мына ошондон баштап биздин Казат Акматовдун Азаттыгым арманымды, Бексултан Жакиевдин Жолугушуусун койду. Ошондой биздин чоң драматургтар менен бирге жаш жаңы драматургтардын дагы көзүн ачты. Ошолордун дагы чыгармаларын алып келди. Ошо улуттук театрга мына Алтынай Темированын Сынык асман деген спектаклин койгон. Ушундай бир ар бир драматургтарга кайрылып Жаныш агайыбыз биздин айтып кеткендей, Жаныш Кулманбетов айтып кеткендей, биздин улуттук театр искусствобуздагы улуу муун менен кийинки муундун ортосундагы көпүрө болду да. Анан бул киши Кыргызстандын башка театрларында дагы жанагы бүгүн келип аткан спектакльдерди койду. Ошонун ичинде Замир Сооронбаев тушоосун кескен драматургтардын ичинде мен да бармын. Анткени менин биринчи спектаклимди Замир Сооронбаев койгон. Ушу Муратбек Рыскулов атындагы Нарын музыкалык драма театрына Курманжан Датка деген спектаклимди абдан мыкты койгон 2000-жылы. Андан кийин ушу 2004-жылы Улуттук академиялык драма театрына мен Майрамкан Абылкасымова менен биргеликте жазган Атакай Баатыр деген спектаклимди 2004-жылы ушу Улуттук академиялык драма театрга койгон. 2009-жылы Жамал Сейдахматова жетектеген Туңгуш театрына Манасчы деген спектаклимди койгон. Ошондой спектакльдерди коюу менен дагы Замир агай менин чыгармачылыгымда дагы өзгөчө орунда турат. Анткени ошо профессионалдык сахнага алып чыккан режиссерум катарында мен өзгөчө урматтап сыйлайм да. Анан үчүнчү кезекте Замир Сооронбаев ушу эгемендүү жылдардагы Кыргызстандагы болгон дээрлик массалык майрамдардын, ошондой массалык чоң театрлаштырылган иш-чаралардын режиссеру болду да. Ушу мамлекетке өткөн Нооруз майрамы болобу, эгемендүүлүк майрамы болобу, калган салтанаттар болобу, чоң юбилейлер болобу, ошонун баарында жана миңдеген кишилерди аянтка алып чыгып алып койгон Замир Сооронбаев болгондо бул чоң күчтү талап кылат. Мен бирге көп иштештим, сценариясын мен жазып койгонун Замир Сооронбаев коюп, биз ушу мамлекеттүүлүктүн 2200 жылдыгын, могу чоң Спартак стадионунда Бишкек шаарынын күндөрүн канча алып чыктык, Баткен областынын мааракесин алып чыктык, Ысык Көл областынын мааракесин, Султан Ибраимовдун, Жусуп Абдырахмановдун,
Касым Тыныстанов, Хусейин Карасаев деген сыяктуу залкарлардын юбилейлерин алып чыктык. Ошондо тоо талаада Замир агай менен айлап жылдап жүрдүк. Ошондо мен бул кишинин бүтүндөй жан дүйнөсүн берилип иштегендигине, ошондой миңдеген кишини башкарып алган лидерлик сапатына, ошол жердеги жергиликтүү бийлик менен тил табышкан жетекчилик сапатына аябай суктанчумун. Анткени бул кишинин өзүндө лидерлик сапат бар да. Себеби ошол улуттук театрда биздин Сыдыкбек Жаманов мындай бир баш көз болгон чоң касиети бар эле. Кыдыр Назаров, Бобек Ибраев сыяктуу, Сатыбалды Далбаев, ошол кишилердин көз өткөндөн кийин Замир агай кадимкидей ошо театрдын тиреги болуп, баш көз болуп, ийинки муунга акыл айткан даражага жеткен да. Ошон үчүн театрда бир топчул көркөм жетекчи, башкы режиссер болуп да эмгектеди. Анан 4-чү кыры бул кишинин педагогтугу да. Замир Соронбаев актер катары мына жарым кылымга жакын эмгегин арнаса, ошонун ичинде педагог катары дагы эриш аркак эмгегин арнады. Ошо биздин театрыбыздын алдындагы театралдык окуу жай бар, училище. Ошол жерде мына өзү окуган кезегинде Галина Ибраевналардан, Гүлшара Дулатовалардан, Жумадыловтардан окуган. Анан кийин өзү ошол окуу жайда сабак берди. Бул өзү актерлук чеберчилик боюнча да, анан фехтование деп койчубуз, жана сахналык кыймыл боюнча дагы өтө күчтүү педагог. Бүгүнкү күндөгү Кыргызстандын театрларынын баардыгында роль ойноп аткан бүгүнкү күндөгү сахнанын ээлеринин баары ушу Замир Соронбаевдин окуучулары. Бүт баары тең. Ошондон билим алган. Мейли Сыкөл театрын алабызбы, Нарын театрын алабызбы, Ош театрын алабызбы. Ар бир театрда мына көчө өзү биринчи ошо Талас театры ачылып атканда өзүнүн курсун жиберген экен. Мына ошол курс барып Талас театрын ачкан экен. Мына ошондой театрга эмгеги сиңди. Анан биздин искусство бүгүнкү күндө Бүбүсара Бешеналиева атындагы Маданият жана искусство университетинин ардактуу профессору. Ал жерде дагы ошо бир сабак берип, ал жерге дагы өзүнүн салымын кошкон. Менимче ушул Бобек Ибраевтардан калган касиет, педагог режиссер катары касиет Замир Соронбаевда бар да. Азыр деле мисалы үчүн ооруса деле ушу телевизордон көрүп алып, кээде атайын театрга келип, кеп кеңешин айтып, азыр деле мына бүгүн эфирге келе албай калган себеби көчө Талас театрын көрдү да, анан көрүп, мен 10 жылдан бери Таласка бара эле келем, көрө эле келем, кээ бир жерин өзгөртүп салышыптыр. Өзүм отуруп алып кичине оңтойсуз болдум. Баткенди бүгүн өзүм репетиция кылайынчы. Кечинде көргөндө дагы кичине эмет өзүм мындай бир ыңгайсыз болбош үчүн өзүм репетиция кылам деп азыр театрда отурат, репетиция кылыпчы. Бул ошол азыр дагы күчү бар да. Анан башка бирөө болсо мен ооруп атам, өзүңөр кое берле, мен анан келем дейт эле да. Ошол вакытта театрда репетиция кылып атыптыр. Ошон үчүн биз тоскоолдук кылбайлы деп Чолпон Кулагай экөөбүз келип чыгармачылыгы жөнүндө сүйлөп атабыз. Ал киши дагы Кудай буйрса кийин дагы жыйынтыгы боюнча келип айтып берет болуш керек. Мына азыр дагы биздин театр искусствобузга кайдыгер карабайт да. Мына бүгүн эле барып алып репетиция кылып отурганын өзү анын өмүрүн театрга арнагандыгы. Ооруганда ошо театрга байланыштуу болуп калды да. Театр менен чыгармачылык сапарга барып караколго. Анан ошол жерден инсульт алып калды да. Бирок абдан эрки күчтүү экен. Ошол инсультту жеңди. Жеңди. Азыр Кудайга шүгүр акыл эси менен отуруп, сүйлөп, жазып, барчу жерге барып дегендей дагы мындай өзүнүн баягы эмесинде турат да, күчүндө. Мен ойлогом ушул ооруну кантип жеңет. Кудай буйрса жеңип келатат. Эми көчө өзү убада бербедиби? Мен сахнадан элдердин сүйлөгөнүн угуп азыр эле басып кетейин деп атам депчи. Кудай ошол күндү да бергиси бардыр, биз ден соолук каалайбыз Замир агайга. Буйрса деп туралы. Жакшы айттыңыз, мынакей агай ооруп калса дагы жөн жатып алган жок да. Айрым бир кинолордо образ жаратып атты, котормо студияларда үн коштоп атты. Андан тышкары сиз айткандай театр бул менин айтып өтүү дастаным деген китебин жазып чыгарды да. Бул агайдын ушул убакыттарда агайдын чыгармачылыгындагы бир өңүтүн ачтыбы? Ачты. Мен дагы кээде өкүнүп калам да, өзү да айтып атат. Замир агай менен сүйлөшүп калсам айтып калат да. Мен театрда канча репертуар болсо ошонун 90%-ында бар элем дейт да. Анан ал кезде театрда күндө спектакль болуп, бизди киного түшкөнгө жиберчү эмес дейт. Сен күндө ролдосуң, күндө спектакль десең, анан уруксат сурасаң эле жиберчү эмес дейт да. Ошо менен көп жаштык жалыным өтүп кетти деп өкүнүп калат. Мен да ойлойм ошол театр күчүн алды да бул киши негизиненчи.
Бирок ошонсо дагы бул кишинин актердук чеберчилигин көрө билип, Геннадий Садырович Базаров, биздин эл артистибиз, ушу Замир Соронбаев үчүн, анан Марат Алышбай үчүн Түндө деген кино тарткан, көркөм фильм. Өзүнүн автордук фильми Геннадий Базаровдун. Ошондо Замир Соронбаевдин болуп турган кези, ошондо Марат Алышбаев экөө бир ушундай сонун кайталангыс роль жараткан да. Анан Геннадий Садырович ушул Замир Соронбаев ооруп коляскада отурса дагы барып туруп ушул съемкага түшүрбөдү. Туздуу Мырзагапаровдун Туздуу чөл деген чыгармасы бар, ошону Туздуу тала деп туруп могу тоңдон тартты. Мен ошондо Замир агайдын ооруп турган кези болчу. Анан мен кантип барып түшөт деп ойлодум да. Эми бул Базаровдун дагы күчү. Ошо Соронбаевди ошол жерден бастырып, ошол жерден кадимкидей көркөм фильмге тартып, абдан бир жакшы фильм чыгат. Анан Соронбаев Замир агай дагы ошого түшүп ойноп бергенине таң калам. Ошондой ден соолугуна карабай, бул актердун күчү деп ойлойм да. Анан дагы бир нерсеге өкүнөм. Ушу Болот Шамшиев Замир Соронбаевга көзү түшүп, Жаңгак Токоюндагы окуя деген тетиги Жалал Абадтын Арстанбабында атайын чоң масштабтуу фильм тарткан. Ошондо Замир Соронбаев башкы каарманды ойногон. Менде кадрлар дагы бар. Ошондо Болот Шамшиев Замир Соронбаевди ушундай жактырып, мактап тартып атканын мен өзүм көзүм менен көргөнмүн. Анан кийин албак баягы каражат жагынан кыйын учур эле, ошо каражаты толук бөлүнбөй калып, ошол фильм токтоп калды дагы. Ал жердеги актерлордун жаш курактарынын баарын айырмы болуп калып, анан фильм аягына чыкпай калды да. Ошол фильм чыгып кетсе дагы Болот Шамшиевдин баягы өмүрүнүн акыркы жылдарындагы бир эмгеги жаралып калат беле, Замир Соронбаевдин дагы чыгармачылыгында бир жаралып калат беле, бир жакшы бир образ деп өкүнөм да. Менде ошол бир кадрлары тартылып калган экен, Болот Шамшиев менен Замир Соронбаевдин иштөө процессичи. Көрүп алып аябай таң калдым, экөөмү ушундай иштешкен экен ошол образдын үстүндөчү. Анан ошол чыкпай калды. Бирок Замир агай эгемендүү жылдардагы биздин жаш киночулардын болгон фильмдердин баарына түшүп берди акыркы мезгилде. Мейли криминальный авторитет болобу, мейли орган адамы болобу, мейли жанагы президент болобу, оң каарманбы, терс каарманбы, ошол каармандын образын кадимкидей аччу да. Замир агай мындай бир жайдары болуп түшкөн жеринде оң образ экени. Ал эмес жанагындай биздин криминал аралашкан картина болуп калса да, кадимкидей ошол чөйрөнүн адамындай болуп, мындай бир таасир калтыргандай образга кирчү да. Спортчулардын ролун да кыйын ойноду. Себеби бул жаш кезинде Чолпон Кулагай билет, спортко катышчу. Анан спорттун дагы чебери. Анан жанагындай бир спорт мугалимдери, тренерлерди көп ойнодум фильмдердечи. Бир баласы дагы спортко катышып, өзү экөө бир спортчу Эржан Осмонов экөө Галиче жаялуу болуп бир ойногон бир фильм бар. Ошондо өзүнүн спортчу экендигин далилдеп атат да. Кадимкидей ошо тренировкаларда жүргөнү, терминдердин баарын туура айтып атканы. Ошол жагынан дагы бир топ биздин жеке менчик тасмалардын көбүндө Замир Соронбаев элестүү образдарды жаратты да. Чолпон Кулагай, сиздерди негизи эмне табыштырган, эмне бириктирген? Спорт эмеспи? Бизди табыштырган ошол совет мезгилиндеги окуучуларды эмгекке тартуу табыштырса керек. Мен айылда чоңойгом, анан ошо биздин айылга өзүнүн биздин эжебиздин баласы менен классташ экен. 9-класста окуп жүргөндө, бул 71-жылы өткөн кылымдын. 9-класста окуган балдарды кой туутка алып келет да. Анан ошондо кошо келип, биздин жээм менен, анан кошуна бир үйдө туруп, анан ошондон таанышып калганбыз. Андан кийинки мынакей 54 жылдык өмүрүбүздө ортодо ал окууга кетти Ташкентке, мен армияга кеттим. Кайра мен Москвага 3 жыл аспирантурага кеттим. Калган убактарда дайыма бирге келе атабыз. Кайрат мырза абдан туура белгиледи. Замир жаш кезинде эле мындай өтө тентек, абдан мындай бир нерсеге бат кирип кеткен, бир нерсени мындай көз караштан түшүнгөн жигит болчу да. Анан эми мен дагы бир сыймыктануу менен айтайын, мен чоң атам Арабай репрессия болуп атылып кеткен. Анан бир күндөрүндө спектакль жазып, аны Искендер Рыскулов коюп атат. Анан Замирге айтыптыр, сен ушул Арабайдын ролун аткарбайсыңбы дейт.
Анан Замир мага чалды, ай чөкем, сен чоң атаң турбайбы дейт. Ооба, мен чоң атам, ушундай болгон. Десем, сенин характериң туура ойноп атам. Сенин характериң ушул спектаклдеги көрсөткөн ролдо точно эле сенин характериң, сен да чоң атаңдай турбайсыңбы? Бетке чапкан, абдан эметкен киши экен деп анан ошол спектаклде ойноп, ыйлабаган киши жок. Ошол менин атамдын эжеси, улуу эжеси 12 жашта экен. Атам репрессия болуп келип, тергөөчүлөр тергеп аткан учурда тиги Гимат Каскан ролдучу Баканостун ролун тиги кайтып болуп кетпедиби? Ошону туруп барып жыяктар бир чапты. Сахнадачы. Сен болбосоң, менин атам атылбайт эле. Дүйшөнбай деп өтүп. Дүйшөнбай деп өтүптүчү. Ой, эже, мен эмне кылдым деп абдан чочуп кеткен. Көрсө, ошончолук деңгээлде ролду аткаргандарын карабайсыздар. Көрдүңөрбү? Адамды ошого алып барыштын өзү эмне деген күч, канчалаган талант да. Ошондуктан мен абдан баалайм. Туура бир кезде чоң спортсмен болгон. Ошонун бардыгы баягы кандай десем, күч да. Айрыкча актерлук жанагы ролду аткарганда акыл эстен сырткары физикалык дагы канчалаган энергия кетет. Жанагы эл астында ошончолук күч менен ойноштун өзү дагы бекем бир чоң ден соолук керек деп ойлойм да. Бул жагынан дагы Кудай Таала баягы Энетадан алган, андан кийин мектептен алган. Ошол кезде дагы тиги салыштырмалуу Нарын областындагы, Нарын шаарындагы мектептерде дагы күчтүү даярдаган да балдардычы, жакшы окуткан. Ошол билимдин аркасы менен анан жанакындай деңгээлге жетти болуш керек деп. Бир жактуу эле, бир эле спортсмен болсо, анда мындай бийиктиктерди багындырыш мүмкүн эмес. Көп окуучунун да. Же болбосо бир жактуу эле тиги окуп эле эметсе, анда башкача да болуп калмак да. Ошондуктан баягы комплексте бардыгын бирдей алып жүргөндүгү үчүн. Андан кийин анан кандай десем, бир үйдө бир профессияны эки адам алып жүрсө дагы үйгө келгенде дагы баарлашат да. Үйгө келгенде баарлашат. Жанагы жерде мен мындай болуп калдым, сен тигиндей болдуң деп анан ошону кайра оңдоого аракет кылышат. Жакшы нерсесине кубанышат деп ошондуктан экөөнүн бир үйдө, эки залкардын бир үйдө жашап жубай болуп калыштын өзү дагы бул өзлөрүнүн кесиптик өзү өнүгүшүнө дагы чоң таасир тийгиздиго деген мендеги жакшы ойда. Бул жагынан дагы булар үчүн дагы бир жакшы утуш болду. Анан эң өкүнүчтүүсү, мен дайыма барган сайын таңдын көрайы деп ойлойм. Мынакей эгемендүүлүк жылдарында Кудай буйрса, мына акыркы могу жаңы бийлик келгенден бери дагы бир топ жакшы иштер жасалып атат. Эгемендүүлүк майрамын ар бир областта өткөрүү боюнча чүйдө өткөзүп, андан кийин анан шаарда өткөзүп, анан кийинки жылдар жерлерде өткөзөлү деп атат. Ошол учурда таң көрүш Замир досумдун жетишпей аткандыгын да байкап коем да. Ошол бир топ мероприятияларда жанагы залкарлардын 100 жылдыгы, эгемендүүлүктүн 30 жылдыгы, 35-34 жылдыгы деген учурларда ойлоп коем, Замир болгондо мындан дагы жакшы деңгээлде өтөт эле, атаганат ооруп калганыңды карачы деп мен барган сайын ошону дагы мындай бир чоң өкүнүү менен айтам. Анан эми тагдыр, турмуш ушундай экен. Бүгүн коляскада болсо дагы өзүнүн тиги акыл эсин алган илим билимин жумшап азырла айтпады. Тузду чөлдү, тузду талаанып тартып аткан учурда дагы мен барып ушундай кетип атам деген, да эми жолуңуштар болсун, жакшы барып кел досум. Тиги байкеге дагы рахмат, ошол сага ылайыктап ошол жерге барып деп анан Калича ошол жерде тартып бүткүчө жанында болуп карап тургандын өзү дагы бир үй бүлөдөгү бир ынтымактын, үй бүлөдөгү шериктештиктин бир жакшы негизи деп ойлойм да. Анан эми эмне дейбиз? Кудай буйрса, Замирдин баскан жолу, алган илим билими кийинки муун үчүн да бир жакшы сабак болсун деген жакшынакай ойду баса белгилеп кетмекчимин. Жакшы, рахмат. Кайрат агай, сөзүңүздүн башында айтып калдыңыз, мына ушундай жумалык театралдык режиссерлор арасында мына алгачкы жолу өткөрүп атабыз деп, анан ушул нерсени дагы улантып кетириш үчүн кандай иш-аракеттер жасалса дейсиз? Азыр ошону айтаардан мурун Чолпон Кулагайдын бир эмесин кошумчалап коеюнчу. Жакшы болот. Жанагы Убалы Муктатпасында
чын айтканда өтө күчтүү ансамбль иштеген да. Анан ошо Искен Рыскуловдун ошо кийинки өзүнүн постановкаларынын бири. Анан ошондо Дүйшөн Байдөбөтов бул эми чоң масштабтуу актер да. Анан жалаң мындай бир масштабтуу, пафос, ушундай бир эми ролду ойноп жүргөн Дүйшөн Байдөбөтов ошол эмеде жанагы Баханозду кадимкидей бир мурду бучук сыяктуу кылып, башкача анан бир өзүнчө бир ушундай бир характер таап алып туруп ойногон да. Анан ошондогу Замир Сооронбаев, Дүйшөн Байдөбөтов, анан Эгемберди Бекболиев үчөөнүн ансамблі. Ошо менимче театр искусствобуздагы эң күчтүү ансамбль болгон да. Ошондо айрыкча Сооронбаевдин Сурак учурундагы Бекболиев экөөнүн картинасы эми адамды титиреткендей алып чыккан. Ошо Замир байкенин бир суу ичкен атканда Бекболиевдин бир тебийген жери бар да, ошо стаканын, кружкасын. Ошондогу Сооронбаевдин акыбалы менен Бекболиевдин карап турган картинасы бул менимче жанагы эжеңиз бар тилдегендей эле акыбалга жеткирген да. Ошондой бул эми актерлордун күчү. Замир байке ошондой бир чындыктын үлгүсүндөй кылып алып чыкчу да. Жанагы Алмамбеттин монологун айткандагы арман эмне деген арман адамды титиретип туруп айтат да. Ушул эле Семетейдин Манастын уулу экенин билгендеги арман. Мындай драмалык монолог актерлордун чыгармачылыгында өтө сейрек кездешет да. Ошону менен бирге Замир байке комедиялык ролдорду дагы катырып койчу. Ошол эле Кожо Жаштын жана чыга калып бийлеген жерлеринде, мындай бир күлкүлүү жерлеринде кадимкидей ошол ансамбльге журулушуп кетип, Жоробайдын жоруктарында Жоробайды ойногондо дагы ошондой бир комедиянын дагы ийине жеткире катырып койчу да. Демек бул актердун чыгармачылыгында чек жок дегендин белгиси. Бул күчтүү трагик катарында дагы, драмалык актер катарында дагы, ошону менен бирге комедиялык актер катарында дагы күчтүү да. Бул лирикалык каарман дагы болду, эпикалык каарман дагы болду. Ошондой баатыр менен лириканын образында кача билген жагынан Замир Сооронбаевдин чыгармачылыгында менимче бул биздин актердук өнөрдөгү табылга. Анан жогоруда Чолпон Кулак айтып кеткендей, биздин театр искусствобузда бир эки кочкордун башы бир казанда кайнабайт деп коебуз. Булар кайнайт дегенди далилдешкен. Мына биринчи ушу Муратбек Рыскулов менен Сабира Күмүшалиева, экөө тең эл артисти Абдашим Көбөгөнов менен Сайрагүл Балкыбекова, Сатыбалды Далбаев менен Мираида Далбаева, анан ушу Замир Сооронбаев менен Галича Сейдалиева бир үйдө эки эл артисти ушу Улуттук академиялык драма театрында өмүр бою эмгектенгендерди айтып атам да. Андан дагы көп бизде андай бир үй бүлөдө эки эл артисттериненчи. Анан ушул жагынан экөө чын эле бири-бирине эл шаркак иштешти да. Замир Сооронбаевдин Сооронбаев болушуна Галича Сейдалиеванын эмгеги чоң, Галича Сейдалиеванын Сейдалиева болушуна Замир Сооронбаевдин эмгеги чоң да. Булар үйдөн дагы театр болушчу. Үйдөн дагы театр эле да. Кээде үйүнө барып калганда Галича эже роль ойноп атканда Замир байке кадимкидей карап туруп багыт берчү эле. Замир байкенин спектакльдери болуп атканда Галича эже карап туруп өзүнүн ой пикирлерин айтчу эле да. Ушундай бири-бирин толуктаган үй бүлө да. Анан ушундай үй бүлөнүн, ушундай чыгармачылык жамааттын мондай жумалыктын өтүп аткандыгы жакшы. Жанагы Муктар Шахановдун ыры бар го, ким чыкпайт дейсиң элүүгө, маселе кандай келүүдө депчи. Юбилейге 60, 70, 80ге көп эле адам чыгат. Бирок эмне из калтырды, эмне эмгек калтырды, мааракени биз жөн эле белгилебей, ошол өмүрдүн жыйынтыгын кийинки муунга көргөзүшүбүз керек да. Ушул жагынан алганда ушундай адамдардын чыгармачылык жемишинин жыйынтыгын көргөзүп атабыз. Бир эле күнү театрга тапырап келип чогултуп анан коттуктоо сөз айтып чай ичип кетүү эмес. Булар чыгармачылыгынын жемишин көргөзүп атат да. Менимче бул өтө улантуучу самалык. Чын эле бизде режиссерлорубуздун спектакльдери мынтип жумалык кылып көргөзүлчү эмес, баягы баарын бириктирип туруп эле бир постановка кылып койчубуз. Бул жерден бири-бирине окшобогон спектакльдер бар да, бири-бирин кайталабаган спектакльдер бар. Ошону көргөзгөнгө жакшы мүмкүнчүлүк болот экен. Ошондой эле актерлорго деле ошол актердун театрда кандай орду бар экендигин, кандай эмгек кылгандыгын далили. Ошон үчүн бул эң бир колдой турган самалык. Сиздерге чоң рахмат. Мынакей Замир Сооронбаев агай тууралуу айта берсек сөз түгөнбөйт, бирок биздин түз эфир токтоткула деп белги берди. Мынакей
бүгүнкү сиздердин маектен биздин көрүүчүлөр дагы Замира агай тууралуу көптөгөн маалыматтарды алды деген ойдомун. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат, күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Ардактуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Мен коштошпойм, кийинки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар.